Assalamu alaikum, hurmattуу bizdin kanalыбыздын каталуучулары, көрүүчүлөрү. Мына Аллах Таала насип кылып, мен дагы Дубайга келип калдым, туугандар. Мына караңыздар, ысыкты. Бизде кыш келе жатса, бул жакта күн ысык. 45 градус ысык. Бул жерде мен авторынок. Кейде кыялдарыбызга жетпей калып, калган күндөрүбүздөгү машиналардагы татып көргөзүп кетем. Албетте баардыгы жаңы эмес. Бизге ылайыктуу. Ошондуктан ушул жерде татып көргөзүп кетем сиздерге. Ушул Range Rover'дан баштайынчы. Range Rover 158.500 дирхам экен. Мына бүгүн биринчи жолу мен видео башташым. Rover Sport деген баардыгын эшиктери ачтык. Тап койгон эмес. Дискалары дагы өзгөчө, мына караңыздар. Мен биринчи жолу мына бүгүн келип, сиздерге ушул жактагы машиналарды татып көргөзөм. Фирмаларды аталышын описанияларга калтырып кетем. Видео тексттерге жазып. Бисмиллахиррахманиррахим. Мына ичине чыгып олтургум келди, бирок аябай ысык. Иштери дагы кайнап калган, мына көрдүңүздөрбү? Иштери дагы кайнап калган. Так, андан кийин сиздерге мындай биз айдаганга ыңгайлуу мындай Mercedes S300 деген. Ушул 27.500 дирхам экен. Муну дагы эсептеп долларларга чагып үйрөнөбүз го бүт баарын. Азыр башталышы, как тренировка. Сиздерге тартып көргөзүп кетебиз. Бул жактан постоянно машина менен жумуш кылабыз. Ушундай жумуштар насип кылган экен. Эми подушкасы чыгып, жарылып. Могу жеринде кичине ремонту бар экен, мындай. Биз ушуларды менен чогуу иштешкен фирма сиздерге жөнөтөт. Мына Jeep. Мына көрдүңүздөр. 78.500 дирхам экен. Grand 4W экен, 4x4 2023. Андан кийин мындай эле тартып көргөзүп коелу. Ford. Тоо таштарга дагы жүрүчү, жол тандабасы. 18.500 дирхам, бул арзан экен да. 4W бул дагы 2019-жылкы. Так, мына бул жактары бүтүн баары. Болгону ремонт мол жагында экен. Караңыздар, булар бүт байлар таштап кеткен машиналарды. Ушулерден алып барып адам кылып минсе болот. Так, мына Nissan Jukai 3500 дирхам. Видеода кемчиликтер болсо дагы сиздерге тартып көргөзөбүз, комментарийге жазыңыздар. Бүгүн как тренировка сыяктуу эле болду. Мен фирмаларды сиздерге телефон номерларды калтырып кетем. Запчаст боюнча, Дубайдан запчасттар, Дубайдан машиналар боюнча мына Malibu. Бул деле жакшы экен. Эзелери бүт тонировка. Ысыкта уже телleri агып баштады го. Так. Дубай. Сеналар жазылып турмун. Бунун жанында Mercedes S250 15.000 дирхам. Акчасы 2014-жылкы. Күнүн ысыктыгы телефондордо ыйлап берейин деп тартып жататка. Көрдүңүздөрбү? Мерс. Заказ бериңиздер, запчаст боюнча заказ бериңиздер. Азыр көпчүлүк эле өзүбүздүн кыргыз жигиттер ушул жактан маскалар жөнөтүп жатат. Мына Infiniti Q50H деген машина 2014-жылкы 13.500 дирхам. Муну өзүңүздөр шашпай долларга салып, акчасын эсептеп эмек бастар. Азырынча мен бүгүн башталышы ошого
Бул жерде кызыктарды покамда көргөзүп кетейин. Эми буюрса биз ушундай бул жактан машиналар жөнөтүп, запчасттар жөнөтүп ушундай жумуш баштадык. Туугандар, ошого колдоп туруңуздар. Мына толтура машиналар караңыздар. Ушул жака алып келип таштайт экен бүт баарын. Бул жактан анан жан киргизип айдап жүрүшөт экен. Могу жашылдагы жакты мага. Бүгүн сиздерге как өзүм жүргөндө саякат сыяктуу эле кылып таап жатам. Сол 7500 дирхам 2020 жыл. Алды. Ремонт талап кылуучу жерлери. Бүт ачык калтырып койгон караңыздар. Подушкасы чыккан, автомат. Коробка. Автомат. Толтура бул жакта дагы көрдүңүздөр. Так. Jaguar деген машина. Пайк. 18500 дирхам. Ремонт. Бул жерлери алды. Эч канча деле ремонту жок экен. Буюрса эми чын жүрөктөн берилип көңүл коюп тартып чыгарабыз. Баардык суроолоруңузга жооп бергенге аракет кылып мына. Бүгүн башталышы. Hyundai Sonata 9500 дирхам 2016 жылкы. Бизге азыр ушулар барып жатпайбы. Оштон деле алсаңыздар мына ушундай алат. 9500 дирхам 2016 жылкы. Ремонт. Hareket et.